Biz берүүсү алдыга карай улантабыз таңманай берүүсү. Бүгүн бизде тема рахмат айтуу, ыраазычылык билдирүү. Аныкдан урматтуу телекөрүүчүлөр байланышка чыгып, биз менен катарлаш болуп баарлашсаңыздар дагы толук түрдө болот дейли. Ооба, ал эми бизде студияда коногубуз бар. Элдик талант, фольклордук ырчы Кишимжан Жанышалиева бүгүн бизде студияда конокта. Саламатсызбы? Кош келиптирсиз. Кутман таңыңыз менен. Маанайларыңыз жакшыбы? Жакшы келдиңизби? Эң салам. Рахмат айтабыз келип бергениңизге. Ыраазычылык билдиребиз. Мынакей, сиздин булбулдай болгон үнүңүздөгө ашык болгон, сиздин чыгармачылыгыңызды сыйлаган, сиздин ырларыңызды сүйүп уккан элдерибиз аябагандай көп. Анын бирөөсү менмин. Кош келиптирсиз дагы бир жолу. Көрсөм, сонун маек, анан сонун чыгармаларды сиздерден күтүп калабыз. Чакырганыңыздарга сиздерге да рахмат. Абдан кубанып турам. Жалпы элиме саламатсыздарбы? Ооба. Ошентип туруп эле биз эртең менен таңертең менен биз сонун чыгарма менен, чыгарманы угат окшойбуз Кишимжан эжеден. Кетерде көңүл жазылбай кеткен, көрүнүп жүзүң капалып жеткен. Койчу эми жаным жылмайып койчу, жүрөктө букту чыгарып эстен. Тамашаң айтсам күлөсүңбү, же тарынып мага жүрөсүңбү? Тарынба мага жайдары кара, өзгөрчүң эми мүнөзүңдү. Тарынба мага жайдары кара, өзгөрчүң эми мүнөзүңдү. Ай, баракелде, сонун музыкалык чыгарма. Эми ооба. Чыгармачылыгыңыздагы акыркы жаңылыктар мынакей жакында эле биз алгыдан сиздин алгачкы клибиңиз десек дагы болот, көрүп калдык. Чыгармачылыкта кандай жаңылыктар болуп жатат? Абдан баш отум менен азыр киришип жатам. Кайрадан 1-2 клиптин үстүндө буюрса иштеп атабыз. Мен үчүн чоң кадам ташталды десем болот. Бул 2017-жылчы. 2018 жыл мындан да чоң кадамдарды таштап, мен дагы ырчылардын, чоң ырчылардын катарына кошулам. Эң сонун айтылган тилектер орундалсын дейли. Мынакей азыртыдан эле мисалы үчүн сиздин баягы жаңы ырларыңызды калтырбай мындай күтүп калган элдер көп да. Мисалы үчүн интернеттерден эле көрүп жүрөбүз, көрүүчүлөрдүн саны да аябагандай көп. Анан ушул оригиналдуу башкалардыкына окшогон үндүн мисалы кандай десек, бул вокалдын десек деле болбойт болуш керек. Бул табигый үнүңүз деп айтат элем да мен, мисалы көрманыңыз катары. Анан чыгармачыл сизге кимден калган, үйдө чыгармачыл инсандар бар беле? Бул чыгармачылыкка кантип баш багып калдыңыз? Ушул жөнүндө кеп салсаңыз. Ооба, ар бир адамда өзүнүн мүмкүнчүлүгү болот да, өзүнүн таланты, өзүнүн шыгы болот. Ошол сыңарында эле мен ырчылыктан башка шыгым деле жок деп айтсам болот да. Баракелде. Бул ырчылык жана комуз чертип бурдаганым таятам, таекелерим жактан калган деп ойлойм мага. Алар өнөрлүү келишет бардыгы. Биз билишибиз боюнча кесибиңиз боюнча башка адистик боюнча, башка кесип аркылуу кесибим силерге окшогон журналистика. Журналистика кесиби. Окудум, бирок баягы шыгым жок чыгар, балким, билбейм. Ал кесип жандүнүңүз музыка деп эле туруп алды. Чыгармачылыкта эң сонун. Анда сиздин баягы өзгөчө баягы сезимдерди кытыгылап өтө турган ушундай бир жанрдагы ырларды көбүрөөк аткарасыз да, мага дагы аябай жагат. Ошондой бир чыгарма суранып өтпөйлүбү? Жакшы сөз айтчы мага, жагандай жакшы деген чыгармалар бар. Ошол жакшы сөз айтчы мага деп элем. Кара көз асыл затым, кашыма келчи жакын, караның издеп келем, кайталап уламадым.
жарқылдап қашты қаға, жақсы сөз айтшы маған, 100 жылға жашоочудай, жүрекке тапчы табар. Жарокер жарпым жазшы, жан дүйнөм тартқан сана, жарығың шашчы ғана, жақсы сөз айтшы маған, 100 жылға жашоочудай, жүрекке тапчы табар. Ийгилик сиздерге дейт мынакей интернетте ырдаган ырыңызды эже сонун ырдайт экенсиз. Ийгилик Араван районуна чоң салам деп мынакей телекөрүүчүлөр, кадырман телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге дагы бир жолу салып өтөлү. Коногубузга болгон суроолоруңуздар болсо байланышка дагы чыксаңыздар болот. 56-56-72 сандары кызматта жана ошондой эле 0772 98 70 07 сандары WhatsApp аркылуу билдирүүлөрдү кабыл алат десек болот. Ооба, Кишимжан эже, мына көбүнчө эле кайгылуу ырларга жакынмын деп каласыз да. Анан ырды тандоодо, көбүнчө эмнелерге басым жасайсыз, эмнелерге маани бересиз? Ырды өзүмдүн мүнөзүмө жараша ырларды тандайм. Өтө шаңдуу ырларда мага отура бербейт. Ар бир адамда жана минорный, мажорный деген характерлер болот да. Ошону мен минорныйына кирсем керек деп ойлойм. Жогоруда бизге СМС билдирүү дагы келди эле. Кишимжан эже ишиңизге ийгилик. Анан интернеттен ырдаган ырыңызды ырдап бериңизчи деп. Бул менимче Лейли чыгармаңыз болсо керек, э? Интернеттеги чыгармаңыз деген экен. Эң алгачкы Лейли чыкты. Үнүңүз сонун экен, үнүңүзгө береке деген калап тилектер келип атат. Суроолорду дагы. Бүгүн сизден ыр сурангандар көп болот болуш керек. Келиңиз. Аларды кое туруп сиздердин темаңыздарга бир жараша рахмат айтуу деп едиңиздерби? Ошол келгиле сыйлашалы деп Саламат эжекемдин чыгармасын аткарып бербейинби? Сыйлашып, рахмат айтып, алкышка арзып жүрө берели. Келгиле сыйлашалы тирүүлүктө, мейманбыз биз бирибизге, дүйнөгө түркүк болгон ким бар дейсиң, жашайлы кир сактабай дилибизге. Жар болуп жакшылыкка жаркылдайлы, келгиле көңүлгө кир калтырбайлы, жанашып жаныбызда бирге жүргөн, жакшынын жакшы экенин жашырбайлы, жакшыны жакшы дештен тартынбайлы. Баракелде. Азаматсыз, ыраазычылык, рахмат. Бизге салам келген, куттуктоолор келген экен. Салам Кишимжан эже, сизге ден соолук, узун өмүр, үй бүлөлүк бакыт каалайм деген экен. Үй бүлөңүз тууралуу дагы айтып берсеңиз. Десек келелүүчүбүз байланышта экен, кабыл алалы. Андан соң маегибизди улантабыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен. Сизге да кутман таң. Аты жөнүңүз ким? Келиңиз. Менин атым Мүрөк, Кишимжандын эжеси болом. Суроо берип кетейин дегем. Мен таныткандырсам, Кишимжан Алатодогу Зинат эженин кызы болом. Келиңиз Мүрөк эже. Таныды окшойт, э? Кишимжан сага дагы да чыгармачылык албан бийиктерди каалап кетип, жана дагы да кадыр бактуу мен деген ырчылардын катарыңына кошулушуңа чын жүрөктөн тилектешмин. Сага чыгармачылык ийгилик алып тышка.
Сизге дагы ыраазычылык. Бар болуңузга ыраазычылык билдирели. Байланышка чыкканыңыз үчүн ассаламу алейкум. Салам, талантыңызга ийгилик, аруу заттар да бериңизчи. Сураныштар аябагандай көп, буюрса аткарганга аракет жасайбыз. Ага чейин биз келесі суроолорго. Үй бүлөңүз тууралуу, Үй бүлөдө бир уулдун апасымын. 2,5 чыкты. Уулуңуз чоң айта. Жолдошумдун аты Адилет. Уулумдун аты Нуржигит. Нуржигит. Мынакей уулуңуз жөнүндө да айтып калыңыз. Уулуңуздун дагы өнөр адамы болуп, талантсы, өнөр кастарлап, таланттын мындай артынан түшкөн адам болсун каалайт белеңиз? Албетте каалайм. Боюмда көтөрүп жүргөн кезде мен аябай ырдап жүрдүм. Мен ойлойм болочокто бул канына сиңген өнөрлүү инсан болот деп үмүттөнөм. Кудайым берсе экен, буюрса. Иншалла. Үй бүлө деп калдык. Негизи жанагы биз соц тармактан көрүп калганбыз да, турмушка чыгып жатканда мына ушул той күнү жолдошуңузга ырдап берген элеңиз да. Бул тасманы ким тартып алган, интернетке кандайча тарап кеткен, анан ошол чыгарманы биз эжеден угат окшойбуз азыр. Деңиз, майыңызды. Ушул кандайча ким тартып алганы мага өзүмө да белгисиз. Бул интернетке азыр өзүң да байкай алат экенсиң, көп нерселер чыгып кетет экен. Баягы эми ал нерсенин жакшы деле, жаман жагы деле бар экен деп ойлойм да. Ойлобойсуң да, атайын даярданбайсың. Күтүүсүз жерден эле тартып алып киргизип салат. Негизи ушул эле жол менен мен кичине таанылып калдым десем деле болот. Жалпы калайка рахматымды айткым келет бүгүн. Жакшы. Келиңиз энди убагыбызда. Кайсы чыгарманы тарабыз? Майыңыздын соңуна сон бир чыгарма суранып калам. Ошол кезде жолдошум арнаган жалгызымсың деген чыгарманы аткарып берейин да. Баракелде, келиңиз. Сергитип сезимдин канаттарын, сүйчү салия дарактарын, сагынып аргасыз эстей берем. Сан жылдыз ажарың талашканын, сабатып жүрөктү чалат жалын. Сезгендей күн өтүп баратканын, самайым жел болуп тараптайым. Саналар сен издеп барат жаным. Жалгызымсың, жалгызыңмын, аярымсың, аярыңмын. Сен мени түшүнгөн жалгызымсың. Топ гүлдөр ачылтып чанактарын, топ куштар талытып канаттарын, толгонуп толкундай сезеличи. Топ күндөр кош айтып барат жаным. Жалгызымсың, жалгызыңмын, аярымсың, аярыңмын. Сен мени түшүнгөн жалгызымсың. Браво, болчолар дейли. Күнүңүзгө береке, бар болуңуз дейбиз. Бар болуңуз, мынакей телекөрүүчүлөрүбүздөн келген ар бир каалоо тилектер орундалсын дейли. Сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Рахмат айтабыз, чыгармачылык ийгиликтер болсун. Келип, сонун маек куруп бергениңиз үчүн. Ал эми кадырман телекөрүүчүлөр, биз болсо кыска жарнамадан кийин кайрадан жолугабыз. Everybody